Биздин өлкөдө башка өлкөлөргө караганда элибиз негизи сезимтал келет. Өзгөчө жакындарыбызга жана туугандарыбызга. Ал эми кыргызстандыктардын арасынан мен биринчи орунда турат болушум керек. Анткени менде бул сезим башка мекендештериме караганда 100 эсе өрчүгөн. Эми бул башкалардын айтымы боюнча, таңдан кечке чейин мен тууган уруктарымдын зарыл иштерин бүтүрүү менен алектенем. Менин туугандарым өтө көп. Бирөөсүн жумушка орноштуруш керек. Калыс байке, бул кишини жүк көтөргүч кылып албайсызбы? Ал күчтүү, жумушту да так аткарат. Эркекче. Алло, Сергей Петрович, сизге жардамчы керекпи жумушуңузга? Ал өзү өтө элпек бала. Мен ага жооп берем. Бакыт, мен сенин 7 кишиңди жумушка алдым го. Азырынча бош орун жок. Кимдир бирөөнүн ден соолугу начар, а бирөөгө ден соолугу таза деген справка керек. Аларга дары же врач издейм. Каныбек Сагынович, сизге бирөөнү жиберейин дегем. Ден соолугун текшерип бере аласызбы? Макул, жибер. Алло, Саламатсызбы? Күлүпа Муратовна, сизде кант диабетинен таратылган дары калдыбы? Ооба, бар. Кээде убактылуу турак жай таап берем. Анткени бутунан турганга чейин бир жерде жашап турушу керек да. Алло? Алло. Бул социалдык жатаканабы? Ооба. Менин досум оор жагдайда болуп турат. Убактылуу сиздерде жашап турса болобу? Ооба, болот. А кээде үй бүлөнү да жараштырыш керек болуп калат. Байкени кечирип коюңузчу. Ал оңолду. Баары ойдогудай болот. Мен ага жакшылап түшүндүрдүм. Анын жүрүш турушун мындан кийин да көзөмөлдөп турам. Кээ бирлерине жумушка орнош үчүн окуп үйрөнүүгө жардам керек. Марлен байке, салам. Бул жигитке кесип алганга жардам керек. Аны электриктин курсуна орноштурганга квота барбы? Ооба. Антпесе болобу? Анын үй бүлөсү, балдары, аялы, алардын ата-энеси алар жардамга муктаж. А мен ишенем, алар буттарынан туруп, коомдо толук укуктуу атуу болуп, коомго пайда алып келерине. А мен бардык жакшы башталмаларга ишенем. Алар канчалык артта калбасын. А чынында алар менин туугандарым эмес. Алар пробациянын кардарлары, а мен пробациянын волонтерумун. Мен элестетем. Алар кыйын абалда калганда, аларга эң жакшы адам болуу менин милдетим экенин сезем. Башкача болууга мүмкүн эмес. Волонтер. Бул жан дүйнө талабы. Пробация. Бул оңдоо мүмкүнчүлүгү.